Кумтур кен жайындагы долбоорлордун ишке ашырылышын жана өндүрүш процесстерин инспекциялоонун алкагында Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Кубат Абдраимов компаниянын өндүрүштүк көрсөткүчтөрүн жогорулатуу үчүн маанилүү болгон калдык сактоочу жайды кайра иштетүү долбоорун ишке ашырууга старт берди. Кубат Абдраимов Кумтур кен жайындагы калдык сактоочу жайды кайра иштетүү долбоору бул өлкөбүздө алгачкы ирет ишке ашырылып жаткан өтө татаал жана технологиялык жактан оор процесс экенин белгиледи. Бул фактыны эске алуу менен долбоорду иштеп чыгууда бул тармактагы дүйнөлүк тажрыйбаны эске алуу керек. Калдыктарды кайра иштетүү комплексинин курулушу бул долбоордун эң маанилүү компоненти болмокчу. Муну ишке ашырууда өтө кылдат мамиле кылууну, коопсуздукту жана аймактагы экологиялык тең салмактуулукту так сактоо зарыл, деди Кыргыз Алтындын башчысы.